Саламатсыздар. Майрам күнүбүз кут болсун. Ошондой эле бүгүн берилип аткан түлөөбүз да кут болсун. Мен Ак Суу районуна караштуу Жаңарык айылынын тургуну болом. Элек көйгөйү коомдук бирикменин 3 айылынын кураторумун. Атым Салтанат Калиева. Эми мен ушу кыргыз элиме биринчиден кааларым тынччылык, токчулук болсун, асманыбыз дайыма ачык болсун. Ушу бүгүнкү өткөрүп аткан элдин майрамы да кут болсун, биздин түлөөбүз да кут болсун. Эмне айтмакчымын? Азыр элдин эле көйгөйү көп болуп атат. Азыркы элдин көйгөйү ушу биринчи оору деп койсок да болот, ушу кредит маселеси. Элдин көбү ушу пандемия убагында баардыгы ооруп чыкты. Мисалы үчүн ар бир айылдан 60-70% эл ооруду. До сих пор ооруп атышат ушу маалда дагы. Анан кийин мен эмне айтаар элем? Ушу жогору жактан өтүнөрүм, ушу президенттен өтүнөрүм, суранарым. Эл сизди колдойт. Сиз да элди колдоңуз. Ошон үчүн биз өтүнөбүз сизден. Ушу элдин кайрылуусуна карап, ушу жакшы чечим чыгарып бергиле. Ушу эл жака. Элдин ушу кайрылуусун аткарып берүүңүздү суранабыз. Рахмат. Өзүңүздү тааныштырып айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калк, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү майрамыңар кут болсун баардыгыңыздарга. Ден соолукта болгула, иштериңерде ийгилик болсун. Анан бүгүнкү ушул Келеге Таш айылында өтүп жаткан биздин элек көйгөй коомдук бирикменин түлөөсү дагы кабыл болуп, Кыдыр акенин арбагы ыраазы болсун. Анан мен негизи өзүм Ысык Көл районунда Семеновка айылынын тургуну болом. Элек көйгөй коомдук мүчөнүн бирин. Анан ушул урматтуу Сооронбай Шариповичке дагы кайрылуум бар эле да. Сооронбай Шарипович, ушул биздин эң көйгөйлүү болуп аткан проблемасы көйгөйү ушул кредит болуп атат да. Элдин баардыгы мына пандемия убагында деген кредиттерди узартып берсин деп баардыгыбыз банктарга кайрылып аткан күндө баардык банктардын баардыгы ошол канча айга узартса ошол айдын баардыгына проценттерди кошуп атат. Анан ошол проценттерди кошуп аткан убакта биз ошол сизден суранарыбыз ошол проценттерин алып 1-сентябрга, 1-январга чейин узартып бир 5% кылып узартып берүүңүздү суранам. Мен эле эмес, ушу калайык калк бүт эле суранат болуш керек. Баардыгыбыздын эле проблемабыз ушул кредит болуп турат. Саламатсыздар урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү эгемендүүлүк күнүңөр менен куттуктайм. 31 август 2020 жыл 29 жыл болуптур эгемендүүлүккө чыкканыбызга. Бирок бүгүнкү күн майрам катары эсептелинбей атат. Эмне себептен? Анткени кыргыз элинин көйгөйлүү маселелери аябай көп. Алар чечилген жок. Чечилбей келатат. Азыркы учурда бийлик бутагында отургандар мындай карапайым элдин жашоосун ойлоп койсо, бир кандайдыр бир чечимдер чыкмакта. 24-түндө биз муста, сыста ошол жерде кредит боюнча деп жаттык. Бир да депутаттар келген эмес, келген жок. Улуттук банк чечкенге аракеттенип атат. Бирок негизгиси калп айтканда эмне? Азыркы учурда силердин колуңарда бийлик бар. Бийлик бар үчүн бир эле айтып коюш, эл үчүн деген сөздү аяган бул туура эмес болуш керек. Эгерде азыркы учурда ошо кредит маселеси чечилбесе, ошол биз мисалы үчүн көптү эметкен жокпуз. Биз бүт мыйзам чегинде 100 миңден 2 миллионго чейин. Ошонун проценттери коюлбасын. 31-ине чейин мына өзү деле премьер-министр Боронов деле айтып атпайбы? Кубатбек Айылчиевич айтып атат. 31-ине чейин
карантин мындай айтканда бул коронавирус илдети менен ошо 31-ине чейин күрөшөбүз деп атат. Ошо 31-ине чейин эле карантиндин каникулду узартып коюш, процентин кошпош. 1-декабрдан баштап 2021 жылы ошону узартып коюш. Бул жерде эч бир эме жок болуш керек. Жанагы эле 600 миллион акча келдиби? Ошол 600 миллион акчанын эле бир эле кичинекей эле момундай нерсесин эле элге мээдеп эле берип койсо, бул айкөлдүк болот. Эгерде биздин талаптарды аткарбаса, биз уже Америка посольствосунун алдына барабыз, төшөктөрүбүздү көтөрүп алып жатабыз. Ошондой эле талаптарыбызды аткарганга шарт түздүк, навстречу бардык. Эми элдин талабын аткарбасаңар билбейм, анда кетишиңер керек. Отставкага кетишиңер керек болот. Урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү эгемендүүлүк майрам күнүңүздөр менен куттуктайм. Эгемендүү күн келгенде өлкөнүн жарандары баардыгы сүйүнүшкөн. Баардыгыбыз эгемендүү өлкөдө жашайбыз деп. Бирок ошо эгемендүү өлкөдө жашашкан жарандар парламенттеги, ак үйдөгү адамдардын чыгарган мыйзамына баш ийип, алар каалагандай адамдарды, депутаттарды шайлап беришкен. Алар обещать этишкен, ушу жарандардыга биз дайым даярбыз, баардык көйгөйлөрүн чечип беребиз деп. Бирок эч кандай жардам, мамиле, жаран катары болгон жок. Ошондуктан элет көйгөйүнүн мүчөсүнүн атынан, жааматынын атынан кайрылат элем. Ак үйдөгү адамдарга, бизди колдоочу адамдарга, биздин жарандардын колдоп, ошолордун көйгөйлөрүнө туура жооп берүүчү адамдарга кайрылат элем. Эгер ушул карапайым эл көйгөйү менен кайрылса, канагаттандырарлык жооп беришиңиздерди суранам. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мен Элеткөй коом бирикмесинин 7 боюнча төрагасы Калысбек уулу Исламбек. Мына биз бүгүн 31 августта бүгүн баарыбыз тең мындай айтканда проблемабыз жок, баарыбыз эс алып отурчу жерде болчубуз. Биз тескерисинче бүгүн Ысык-Көл областынын Ак Суу районунда түлөө өткөзүп, Ысык-Көл область боюнча бүгүнкү күндө ошол биз көтөрүп жаткан ошол проблемаларды, айрыкча бүгүнкү күндө ушул болуп жаткан кредит маселесин бүгүн талкууладык. Жана буга чейин дагы сиздерге кайрылуу жазганбыз. Эгерде ошол кредит маселесин чечип бербесеңиздер, бизде ошо Кыргыз Республикасы боюнча 7 дубан боюнча төрагалар шайланган. Анын ичинде областтар боюнча шайланган, анын ичинде райондор, айылдар боюнча кураторлор иштеп жатат. Эгерде ошол биз көтөрүп чыккан маселени элдин көйгөйүн чечип бербесеңиздер, 3-сентябрда биз Американын посольствосунун алдына чыгабыз. Эмне үчүн Американы? Анткени биздин өкмөттөн пайда жок экенин уже эл баардыгыбыз билип калдык. Мындай айтканда, ушул убакта азыркы депутаттардагы, азыркы бара жаткан 44 партиядагы жана ошондой эле аттуу баштуу бакылдап сүйлөгөн адамдардын бири да бул маселени көтөрүп чыккан жери жок. Анткени карапайым эл кандай жашап атат, карапайым эл ачкабы, токпу, эч кимдин иши жок. Ар кимдин өзүнүн жашоосу болсо болду. Ошондуктан урматтуу Сооронбай Шарипович, биз дайым сизди биз шайлаганбыз. Эгер бизди маселебизди чечип, биз анын баары мыйзамдуу түрдө, эч кандай биз бирөөнүн башына мындай айтканда доорунган жокпуз, жок жерде. Ошол силерде бар, колуңардан келет, ошол нерсени чечип берип коюңуздарды жалпы биздин кыргыз элибиздин атынан суранам. Рахмат. Саламатсыңар жалпы кыргыз элим, саламатсыңар жалпы кыргыз калкым. Бүгүнкү эгемендүүлүк күнүңөр кут болсун. Эгемендүүлүк күнү деп айтылган менен кыргыз элинде эгемендүүлүк жоктой сезилип жатат магачы. Себеп кыргыз эли кысымга алынуу, дагы эле кыйналган элим. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден суранарым, көптөн көп суранарым, ушул элдин көйгөйүн чечип бересиз. Элдин көйгөйү биринчи ошо кредит маселеси болуп атат, насыя маселеси. Эмне деген жаш үй бүлөлөр, эмне деген карган апалар ушу кредиттин айынан
керек болсо көчөгө баса албай сынып отурган адамдар бар. Урматтуу Сооронбай Шарипович, элдин атынан жана жеке өзүмдүн атыман Эл Өткөйгөй коомдук бирикмесинин Жети Өз район төрайымы катары мен сизден терең урматым менен суранып кетет элем. Элдин ушул суранычын четке какпайсыз деп мен сизге ишенем. Рахмат. Саламатсыздарбы, улуу кыргыз элим, эл атасы Сооронбай Шарипович. Бүгүнкү эгемендик күнү менен куттуктайм. Жана бул майрамды элим өзүнүн оюндагыдай өткөрө албагандыгы үчүн өкүнүчтөбүз. Элдин көйгөйү, пандемия башталгандан бери элдин көйгөйү азаймак турсун көбөйүп кетти. Ошо пандемия убагында кредиттерди кыскартабыз деп айтылган эле, бирок кыскартылбай проценттери кошулуп, кайра көйгөйдүн үстүнө көйгөй жаралып атат. Элет көйгөйүн көтөрүп чыккан ушу элдин көйгөйүн элге жардам берелик, өкмөткө жардам берелик деп түз багытта сиздерге кайрылган суроо талаптардын мыйзам чегинде карап бериңиздердү элдин атынан жана элет көйгөйүнүн атынан суранып кетерлик. Эгерде сиз ушул кайрылган кайрылууну карап чыгып элге жардам берсеңиз, сиз тарыхта калган президент болот элеңиз. Сизди терең урматтоо менен мен Майрам Абдыкеримова. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен Байгашкаев Эрик Акылбекович, Эл Өткөйгөй коомдук бирикмесинин Ак Суу району боюнча төрагамын. Баарыңыздардын бүгүнкү эгемендүү майрамыңыздар менен ушу бүгүнкү эгемендүү майрамда биз Эл Өткөйгөй коомдук бирикмеси ушу Ак Суу районунун Кереге Таш айылына келип, Кыдыр атабыздын мазарына келип, төлөө кылып, Кудайга жалынып отурабыз. Жана бизде элде көйгөй көп. Пандемия башталгандан бери кредит маселеси, мына элибиздин көпчүлүгү кредитте кыйналып атышат. Ушу кредит маселесин 3-сентябрга чейин чечип бериңиздер. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, 3-сентябрга чейин ушу кредит маселесин чечип бербесеңиздер, биз Америка посольствосунун астына барып, ошака барып жатабыз. Саламатсызбы, урматтуу Сооронбай Шарипович. Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Мен Жети Өз районунун Балтабай айылынын тургуну Адиев Алтын. Бизде дагы ушул кредит көйгөй маселеси абдан курч. Биздин айылда дагы ушу кредитти алышкан элдерчи, бирин жабам деп кайра бирин ала беришкен да, ушунчалык кредитке батып кеткен. Азыркы ушул учурда окуу башталгандыгына байланыштуу ошол эле кишилерибиздин үйүндө деген телефону жок, элементарныйчы, телефондору жок, балдарын окутканга эми каяктан телефон алам деп ыйлаган ата-энелер бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул окуу жылында жанагы дистанционный обучение деп атпайбы? Ошол болгондо көптөгөн балдар каза болуп кетти. Өзүнүн өмүрлөрүн кыйышты. Ошол элементарный телефондун жогунан, телевизордун жогунан канчалаган кичинекей балдарыбыз каза болуп кетти. Мен ушул алардын дагы укуктары тебеленди да, баягы телефондун жоктугунан башка балдарга тең эле алган жок аларчы. Ошондон арданып, ошо кичинекей балдарыбыз каза болуп кетти. Ушул жагын дагы, ушул маселени дагы мен көтөрөт болчумун да. Биздин айылда эң көйгөйлүү маселелер бар. 1-2 же 3 үй бүлөдө эмес, андай үйдөгүлөр абдан көп. Бир эле кээ бир үйдүн бир мындай телефону болот да, аны менен 3 баласы же 4 баласы окуйт. Ал болсо, анан бир телевизорду талашат. Бир башка каналда башка баласынын сабагы өтүп атат. А башка каналда башка баласынын сабагы болуп атат. Анан ошого жетише албайт. Бир телефон 4 баласына кантип жетишет? Анан ошол жагына дагы көңүл бөлүп коюңуздарды мен сиздерден абдан көптөн көп суранам. Рахмат. Саламатсыздарбы? Үнүңүздү каттуураак айтып, өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Саламатсызбы? Мен Кокубаева Элнура. Бир аз каттуураак айтып өтөсүзбү? Мен Кокубаева Элнура, Барскон айылынын тургуну. Сиздерден өтүнөм. Ушул азыркы тапта кыйналган адам абдан көп, көйгөйлүү адам абдан көп. Айтып берсек, чындыгында жүрөк ооруйт. Андыктан өтүнүчүңүздөрдү орундатып бериңиздерди өтүнөм.
Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы. Саламатсызбы, урматтуу Шоронбай Шарипович. Биз Жети Өгүз районуна караштуу Кабак айылынын тургуну Курманбаева Чынара Төлөгөновнамын. Бизде азыркы учурда айта келсек, чындыгында эле көйгөйлөр көп, кредит маселесинен керек болсо үйсүз, көчөдө калгандар да көп, бомуш болуп, талаада калгандар да өтө көп болуп жатат. Ошондуктан биз сизден өтө бүт суранып кетет элек. Ушул биздин кредит маселесин 3-сентябрга чейин чечип бериңизди көптөн көп суранып кетебиз. Жалпы өзүмдүн айылымдын атынан суранып кетебиз сизден. Рахмат. Саламатсыздарбы, мен Ысык Көл районунун Корумду айылынын төрайымы болом. Саламатсыздарбы, Сооронбай Шарипович. Мен бир үйдө 3 инвалид багам. Бир үйдө 3 инвалид багам. Үйüm 2 жыл операция башында ошондой да кредит алгам. Азыр төлөй албай. 4 балам бар. Квартирада турам. Азыр төлөй албай, же кредитиме жетпейт, же тамак ашыма жетпейт, же балдарымды кийинткениме жетпейт. Мен сизден суранарым кредитти тезирээк чечип бериңизди суранам. Рахмат. Урматтуу калайык калп, урматтуу кыргызстандыктар. Ушул посту бөлүшүп коюңуздар, суранып кетет элем. Силер менен мен Тимур Махмудов, Элет көйгөй коомдук бирикмесинин кеңешчиси. Ден соолукта, саламатта калыңыздар.